Арбы кезектеги сабагыбызды баштадык. Информатика 7-класстар үчүн. Сорос Кыргызстан фонду тарабынан иштелип чыккан информатика 7-8-9 класстар боюнча окуу китеби. Авторлор Сыбулина, Санукбаева, Беляев, Осипова жана Мамбет Акунов. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы маалыматтык процесстер жана маалыматты сактоо. Сабакты баштаардан мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилерге көңүл бурабыз. Эсиңе тут, бул маанилүү маалымат, аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу тема боюнча кошумча кызыктуу маалыматтар. Аныктама: силер жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар, суроолор жана тапшырмалар. Окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн өзү көзөмөлдөө үчүн. Компьютердик практикум, компьютерди өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Ар бир сабакта силерге предметтер боюнча үй тапшырмалары берилет. Ал үчүн сен маалыматтар менен иштей билишиң керек. Маалымат менен иш-аракеттер деген сөз айкаш эмнени билдирет? Албетте, жоголтуу, иштеп чыгуу. Бул түшүнүктөрдү кантип жалпылаштырсак болот? Маалыматтык процесстер. Маалымат менен иштөө үчүн аны кандай иш-аракеттерди талап кылса болот? Албетте, сактоо жана өткөрүп берүү. Маалыматтык процесстер маалыматты алуу, сактоо, иштетүү жана берүү менен байланышкан процесстер. Компьютер маалыматтык процесстерди автоматтык түрдө иштеп чыгуучу универсалдуу машина. Маалыматтык процесстер төмөнкүлөрдү камтыйт: маалыматты издөө, маалыматты тандоо, маалыматты сактоо, маалыматты берүү, маалыматты коддоо, маалыматты иштеп чыгаруу жана маалыматтарды коргоо. Адам маалыматты анын пайдалуулугуна, актууулугуна, ишенимдүүлүгүнө жараша баалайт. Маалыматты кайталап колдонуу үчүн аны сактоо керек. Ар кандай маалыматты ар кандай сактоо убактысын талап кылат. Сатып алуу дүмүрчөгү кепилдик мезгилинде гана сакталышы керек. ТВ программа 1 жума. Мектептин күндөлүгү окуу жылы ичинде. Жетишкендик сертификаты өмүр бою. Тарыхый документтер бир нече кылымдар бою сакталып туруусу зарыл. Адамдын эс тутуму маалыматтын, анын ичинде генетикалык маалыматтын негизги сактагычы болуп саналат. Бул жети улуттун каада салттары, кээ бир жалпы окуялар жөнүндө маалыматтарды камтыган жамааттык эс. Мындай маалыматтар көп, ошондуктан топтолгон маалыматтын көлөмү ушунчалык көбөйгөн сайын анын эс тутумунда сактоо мүмкүн болбой калганда, адам ар кандай типтеги ноутбуктарды, фотолорду, видеолорду жардамчы катары пайдаланат. Схемага көңүл буруңуз. Сезүү, сезимибиздин жардамы менен курчап турган дүйнөнү көргөндө биз бул маалыматты алабыз. Башка адамдар менен байланышуу процессинде биз бул бир эле учурда маалыматты өткөрүп жана кабыл алабыз. Бул жүгүртүү үчүн дүйнөдө биз алган маалыматты эстейбиз. Башкача айтканда, биз маалыматты сактайбыз. Кандайдыр бир максаттарга жетүү жана туура чечим чыгаруу үчүн биз маалыматтарды иштеп чыгарабыз. Маалыматты берүү процессинде маалымат берүү ар кандай маалыматты коддоо тилин колдонуу менен жүзөгө ашырылат. Булак үчүн кабыл алуучу да түшүнүктүү. Код бул маалыматты көрсөтүү үчүн шарттуу белгилердин жана эрежелердин системасы. Коддоо бул берилген коддун жардамында маалыматты көрсөтүү. Код жандыруу коддолгон билдирүүнү түп нускага айландыруу. Маалымат иштеп чыгуу бул маалыматтын формасын же анын мазмунун өзгөртүү процесси.
ар кандай маалыматты иштеп чыгууга болот. Ал эми иштетүү эрежелери ар түрдүү болушу мүмкүн. Маалыматтын көлөмүн өлчөө үчүн негизги 2 ыкма колдонулат. Алфавиттик ыкма тексттеги маалыматтын көлөмү менен аныкталат. Алынган билдирүүнүн маалымат берүүчүлүгүнө жараша болот. Экинчиси мазмундук субъективдүү ыкма. Маалыматтын көлөмү каалагандай тилдеги табигый же формалдуу текстте колдонулган символдордун маалыматтык салмагына көз каранды болот. Мазмундук ыкма. Бул ыкмада маалыматтын көлөмү алынган билдирүүнүн маалымат берүүчүлүгүнө жараша болот. Эгерде билдирүү маалымат бере албаса, анда маалыматтын көлөмү 0 барабар. Ыктымалдыгы барабар болгон окуялардын маалыматтын көлөмү ай аныктоо үчүн төмөнкү формула колдонулат. N барабар 2-нин айынчы даражасы. Мында n мүмкүн болгон окуялардын саны, ал эми ай билдирүүдөгү маалыматтардын көлөмү. Ай мааниси экилик таблица менен аныкталат. Эгерде n мааниси экөөнүн бүтүн санына барабар болсо, 4, 8, 16. Мындай теңдемени жөн гана чечүүгө болот. Ал эми ай сан бүтүн сан болот. Мисалы, китеп жогорку же төмөнкү текченин биринде турат. Китеп төмөнкү текчеде турат деген билдирүү белгисиздикти туп-туура 2 эсеге азайтат жана 1 бит маалыматты камтыйт. Алфавиттик ыкма. Мындай ыкмада маалыматтын көлөмү каалагандай тилдеги текстке колдонулган символдордун маалыматтык салмагынан көз каранды болот. Алфавиттик ыкмада алфавиттеги цифраларды жана тыныш белгилерди кошкондогу символдордун толук санын билдирген алфавиттин кубаттуулугу түшүнүгүн колдонушат. Табигый тил адамдардын ортосунда баарлашуу үчүн колдонулган тил. Формалдуу тил билдирүү түзүлүшүнүн так эрежелери менен мүнөздөлгөн жасалма тил. Мисал үчүн ноталар, Морзе алифбеси, химиялык элементтердин формуласы, программалоо тилдери. Алфавиттик ыкмада алфавиттеги цифраларды жана тыныш белгилерди кошкондогу символдордун толук санын билдирген алфавиттин кубаттуулугу түшүнүгүн колдонушат. Алфавиттин кубаттуулугун n тамгасы менен белгилешет. Бит боюнча алфавиттеги бир символдун маалыматтык көлөмүн төмөнкү таблица менен эсептөөгө болот. Биринчи варианттардын саны, башкача айтканда алфавиттин кубаттуулугу. Маалыматтагы биттин саны. Ошентип алфавиттин кубаттуулугунун формуласы төмөндөгүдөй. M барабар 2K. Мында M алфавиттин кубаттуулугу, K биттин саны. Тапшырма. Алфавит 32 тамганы камтыйт. Анын бир тамгасы кандай көлөмдөгү маалыматты камтыйт? Чыгаруу үчүн алфавиттин кубаттуулугу M 32. Ал эми 32 бул 2-нин 5 даражасы. Демек, бир символдун салмагы 5 битке барабар болот. Сабакты жыйынтыктайбыз. Маалыматтык процесстер деген эмне? Маалымат алуу, сактоо, иштетүү жана берүү менен байланышкан процесстер. Эске салабыз, булактар кабыл алгыч өткөрүү каналы. Маалыматты берүү процессинде маалымат булагы жана кабыл алуучу катышат. Маалымат булагы алуучу аны алат. Алардын ортосунда маалымат өткөрүү каналы, байланыш каналы бар. Код берилген коддун жардамында маалыматты көрсөтүү. Код жандыруу, коддолгон билдирүүнү түп нускага айландыруу. Маалыматты иштеп чыгуу. Бул маалыматтын формасын же анын мазмунун өзгөртүү процесси. Ар кандай маалыматты иштеп чыгууга болот. Ал эми иштетүү эрежелери ар түрдүү болушу мүмкүн. Алфавиттик, субъективдүү ыкма тексттеги маалыматтын көлөмү менен аныкталат. Мазмундук ыкма, субъективдүү ыкма. Мында маалыматтын көлөмү алынган билдирүүнүн маалымат берүүчүлүгүнө жараша болот. Табигый тил адамдардын ортосунда баарлашуу үчүн колдонулган тил. Формалдуу тил билдирүү түзүлүшүнүн так эрежелери менен мүнөздөлгөн жасалма тил. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.